Жалал-Абад облусунда ушул жылдын 9 апрелинен тартып бүгүнкү күнгө чейин 88.897 адам COVID-19 каршы вакцинанын биринчи дозасын алса, эки дозасын тең алгандар 33.488 түздү. Акыркы бир күндө алсак 458 киши эмдөөдөн өткөн. Алардын 153-ü биринчи, 305-и экинчи дозасын алган. Азыр бизде Синофарм берилип атат. В основном Синофарм, андан кийин AstraZeneca 50.000 доза келген. 50.000 дозаны биз 25.000 адамга жасашыбыз керек. Ал AstraZeneca вакцинасында азыр жакшы эле алып атышат райондордо уже. Андан сырткары Спутник V вакцинасы бизде сузак менен гана Нокенде азыраак дозасы калды. Себебинде аларды минус 20-25 градус сактаган үчүн биз определенный кыска 1-2 гана жерде берип атабыз. Медицина кызматкерлери эмдөө алуу менен гана коркунучтуу илдеттин жайылып кетүүсүнүн алдын алса боло тургандыгын айтып келишет. Бул багытта алар тарабынан айрым мекеме ишканалардын кызматкерлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен жыйынтыктары көңүл жылытпай жатканын өкүндүрөт. Өнөкөт оорулар менен ооруган бейтаптары сөзсүз алыш керек да. Алар биринчи очередте ошолорун, мисалы үчүн давлениясы барлар көбүнчө инфаркттарга учурап, ошо коронавирус болгондо ошого учурап калып атат. Ошол эле сахарный диабеттерибиз болсо почкага осложнение берип атат. Именно ошолар пневмония тяжелый болуп атат. Ошондуктан биз аларды алгыла деп үгүттөп келе жатабыз. Бирок биздин элдерибиз, жарандарыбыз бүгүнкү күндө бизге караганда көбүрөөк мына телефондон келген, жанагы WhatsApp'тардан келген баягы фейктерге көбүрөөк ишенип атат да. Элдин арасында коронавируска каршы эмдөөдөн өтүп, эч кандай терс таасири болбогондугун айткандар арбын. Андыктан ар кандай такталбаган маалыматтарга ишенүү менен өзүнүн да, өзгөнүн да ден соолугуна кайдыгер кароо туура эмес экендиги жергиликтүү жашоочулар тарабынан билдирилүүдө. Эл жалпы колдоп, ушу мамлекет кам көрүп аткандан кийин эл аны колдоп, туура түшүнүп, муну өз учурунда алып жакшылыктарды жасаш керек да. Бул эл үчүн эле пайда. Мамлекет элге кам көрүп атпайбы? Болбосо кийинки учурларда бул ошо ар бир вакцинаны мындай төлөп, акча төлөп алып кала турган учурлар болуп калышы мүмкүн деп атпайбы? Ошондуктан муну туура түшүнүш керек. Эч кандай ар кандай паникаларга укпаш керек. Адам деген түшүнүш керек да. Ошон үчүн жалпы элди чакырат элем да, колдойт элем. Мен ушу вакцинанын алынышы бул элдин ден соолугуна эле пайда. Билбейм, андай WhatsApp'тан келген немелерге ишенбей эле койсо болот. Эмдөөдөн бардык эле адамдар өзүнүн ден соолугу үчүн өтсө болот. Өтүш керек. Мен үчүн алдым. Биринчи, экинчи этабын ала элекмин. 21-де алам, экинчи этабын Кудай кааласа. Жакшы, бирок эч кандай таасир болгон жок. Терс таасири жок. Белгилей кетсек, облуста COVID-19 каршы эмдөө үчүн дарылоо мекемелеринде 111 эмдөө пункттар ачылган. Ошондой эле облуста 19 мобилдик группа иштеп жатат. Алар тарабынан жер-жерлерде калкка жеткиликтүү вакцина берүүнү колго алуу жагы каралган. Бактыгүл Тешебаева, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.